Профессор Айдаркан Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейинин кыргыз тили жана адабияты кафедрасы. Көөнөрбөс кыргыз тили улуттун жүзү уюткусу. Кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын кышын куюп түптөгөн улуу көчтүн башындагы эжелерибиз менен сыймыктанып келебиз. Арымкулова Нагима көп жылдар бою директор болуп эмгектенген, ардак белгиси, эмгек кызыл туу ордендеринин ээси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Бейшенбаева Нурила Курпускай атындагы медалдын ээси, Кыргыз СССРнин жана СССРдин эл агартуусунун отличниги. Бир нече жылдар бою окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары болуп эмгектенген. Жанчарова Бермет Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги. Бекенова Атыр Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги. Султанова Бурулча Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги. Абдуллаева Райхан Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги. Улуттук компьютерлик гимназиянын тарыхында мугалимдик кесипти аркалап жүрүп, педагогика багытында кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргогон алгачкы мугалим. Кыргыз тили жана адабияты кафедрасы келечек муундарды окутуп тарбиялоодо улуу көчтү улай педагогикалык кесиптин артыкчылыгын алдыга өнүктүрүп ийгиликтүү эмгектенип келүүдө. Бирге болуу бул башат, бири-бирин жөлөө өнүгүү, бирге иштешүү бул ийгилик деп Генри Форд бекеринен айтпаса керек. Анын сыңарындай учурда кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын мугалимдери окутуу тарбиялоо ишинде активдүүлүгүн көрсөтүп, үзүрлүү эмгектенүүдө. Кафедрада 18 мугалим эмгектенет. Кафедраны Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги Чынара Абдрахманова жетектейт. 7 эл агартуунун отличниги, 2 насаатчы, 2 жаш мугалим бар. Кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын темасы мультимедиалык каражаттарды колдонуу аркылуу окуучулардын ой жүгүртүүсүн, сүйлөө, жазуу маданиятын, интеллектисин жогорулатуунун айрым жолдору деп аталат. Максаты окуу процессинде мультимедиалык каражаттарды пайдалануу аркылуу окуучулардын социалдык коммуникативдик компетенттүүлүгүн калыптандыруу, маалыматтык технологияларды колдонуу менен мугалимдин потенциалын өнүктүрүү, кыргыз тилинин баалуулуктарын, адабий чыгармалардагы турмуштук бай тажрыйбаларды окуучуларга информациялык технологиялар аркылуу окутуу. Кыргыз тили жана адабияты кафедрасында ар тараптуу иштер жүргүзүлүүдө. Атап айтсак, окуу усулдук, илимий педагогикалык, квалификацияны жогорулатуу, өз ара тажрыйба алмашуу, тарбиялык, класстан тышкаркы иштер, устат шакирт, электрондук китеп түзүү жана башка ушул сыяктууларды атасак болот. Кафедранын окуу усулдук иштери. Кыргыз тили жана адабияты багытындагы класстар үчүн кеп маданияты предметинен Батыркулова Айгүл жана Музаева Гүлай Манастануу предметинен Батыркулова Айгүл тарабынан модельдерленген программалар түзүлүп, Кыргыз билим берүү академиясында бекитилди. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун окуучуларынын стажировкасында Эргешева Сүйүмкан, Музаева Гүлай, Жангазиева Тотугүл, Абдрахманова Чынара, Жоробекова Калбү, Шабданова Махабат, Батыркулова Айгүл, Осмоналиева Айгүл, Батыркулова Миргүл, Бейшенова Лунаралар ачык сабактарды байма-бай өткөрүп турушту. Кафедра институт тарабынан ыраазычылык кат менен сыйланышты. Кыргыз билим берүү академиясы тарабынан сунушталган 5-6 класстардын кыргыз тили жана адабияты окуу китептерин Музаева Гүлай, Эргешева Сүйүмкан, Абдрахманова Чынара, Батыркулова Айгүл апробациядан өткөрүшүп, рецензия жазып беришти. Ошондой эле кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын мугалимдери, Кыргыз билим берүү академиясы, Кыргыз улуттук илимдер академиясы, Бишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети менен тыгыз байланышта иш алып барып, илимий практикалык конференцияларга активдүү катышып турушат.
мугалимдердин иш тажрыйбалары Хут билим сабак кыргыз тили жана адабияты журналына жарыяланып келет. Батыркулов Айгүлдүн бир нече илимий методикалык китептери жарык көрдү. Педагогикалык квалификацияны жогорулатуу семинарлары ийгиликтүү, натыйжалуу өтүп жатты. Кыргыз билим берүү академиясынын президенти, педагог илимдеринин кандидаты Алмаз Токтомаметовдун, Асылбек Жууданбековдун семинарлары болуп өттү. Жыйынтыгында окутуудагы жана баалоодогу заманбап билим берүү технологиялары аттуу сертификат алышты. Кыргыз тили жана адабияты мугалимдеринин жараткан ийгиликтерин атай кетсек, Батыркулов Айгүлбек Мырзаевна Республикалык жыл мугалими 2010 конкурсунун жеңүүчүсү, Гран-принин ээси. Бейшенова Лунара, Шаардык, Жүрөгүм менен балдарды аттуу мыкты класс жетекчи 2016 конкурсунун катышуучусу. Бердибек кызы Гүлжан, Шаардык, Жүрөгүм менен балдарды аттуу мыкты жаш адис 2018 конкурсунун катышуучусу. Ал эми кафедрадагы иримдердин жетишкендиктери тууралуу сөз кылсак, Абдрахманова Чынара жана Деркенбаев Талгат жетектеген Манас таануу ириминин окуучулары, Шаардык Манас таануу интеллектуалдык таймашынын жеңүүчүлөрү, Республикалык Манас таануу интеллектуалдык таймашынын активдүү катышуучулары. Шаардык жана Республикалык олимпиаданын жеңүүчүлөрү, Шабданова Махабат жетектеген олимпиада ириминин окуучулары, Майрамбек кызы Айгерим 2013 жылдагы кыргыз тили жана адабияты боюнча Республикалык олимпиаданын жеңүүчүсү 1-чи орун. Чыныбек кызы Жайнагүл 2014 жылдагы кыргыз тили адабияты боюнча Республикалык олимпиаданын жеңүүчүсү 3-чи орун. Жумабаев Рыскелди 2017 жылдагы кыргыз тили адабияты боюнча Республикалык олимпиаданын жеңүүчүсү 1-чи орун. Батыркулова Миргүл жетектеген олимпиада ириминин окуучусу Назаров Асылбек 2016 жылдагы кыргыз тили адабияты боюнча Шаардык олимпиаданын жеңүүчүсү 3-чи орун. Батыркулова Айгүл жетектеген олимпиада ириминин окуучусу Арсенова Жамиля 2019 жылдагы кыргыз тили адабияты боюнча Шаардык олимпиадада 1-чи орунга ээ болду. Ошондой эле гимназиябызда өткөрүлгөн конкурстардын жеңүүчүлөрүн атай кетели. Мыкты мугалим 2017 конкурсунун жеңүүчүсү Осмоналиева Айгүл 2-чи орун. Мыкты класс жетекчи 2016 конкурсунун жеңүүчүсү Бейшенова Лунара 1-чи орун. Мыкты жаш адис 2018 конкурсунун жеңүүчүсү Бердибек кызы Гүлжан 1-чи орун. Кыргыз тили жана адабияты кафедрасына 7 кабинет тиешелүү. Чыңгыз Айтматов атындагы кыргыз адабияты кабинетинин ачылышы 2008 жылы залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун катышуусунда болгон. Алыкул Осмонов атындагы кыргыз адабияты кабинети Алыкул Осмонов коомунун мүчөлөрүнүн катышуусунда ачылды. Ал эми Манас таануу кабинетин гимназиянын 44 жыл мурдагы бүтүрүүчүлөрү жабдып беришти. Улуттук компьютердик гимназия ичинде өткөрүлгөн мыкты кабинет 2017 конкурсунда Чыңгыз Айтматов атындагы кыргыз адабияты кабинетинин жетекчиси Музаева Гүлай Султанбековна 2-чи орунга ээ болду. Кыргыз тили жана адабияты кафедрасы коомдук иштерге активдүү катышып келет. Кыргыз тил күнүнө арналган Эл дөөлөтү эне тил аттуу адабий музыкалык кече, кыргыздын залкар инсандары менен жолугушуу кечелерин жыл сайын өткөрүп турушат. Окуучуну окурманга айлантуу долбоору жазылып жакталды. Долбоорду ишке ашыруу максатында 5-11 класстардан анкета алынды. Анкетанын негизинде ар бир параллелден мыкты окурман аныкталып, грамота менен сыйланышты. Мындан тышкары, долбоордун таасирин тактоо иретинде 10 класстар арасында мыкты окурман конкурсу өткөрүлдү. Бул иш-аракеттерди Чынара Абдрахманова, Махабат Шабданова, Гүлай Музаева, Айгүл Батыркулова, Деркенбаев Талгаттар ишке ашырышты. Электрондук китеп түзүү боюнча ар бир кыргыз тили жана адабияты мугалими бөлүнгөн класстары боюнча электрондук китептерди түзүштү. Мамбет Акунова Дамира жана Батыркулова Миргүл конкурска катышып, Батыркулова Миргүл 3-чи орунга ээ болду.
Кыргыз тили жана адабияты кафедрасы мультимедиалык каражаттарды колдонуу менен окуучулардын ой жүгүртүүсүн, сүйлөө, жазуу маданиятын, интеллектисин, өз алдынча иш алып баруу жөнөмдүүлүктөрүн жогорулатуунун үстүндө активдүү иш алып бара беришмекчи.